Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз өлкөдө болуп жаткан окуялар тууралуу айтып беребиз. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова, саламатсыздарбы? Россиянын Ульяновск облусунда катталган жол кырсыгынан соң ооруканага жаткырылган кыргызстандыктардын абалы оор бойдон калууда. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, жабыркагандардын экөө эркек, бирөө аял киши. Үчөө тең ооруканада жатышат. Учурда алардын абалы оор. Керектүү медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Ал эми каза болгон 14 кыргыз жаранынын сөөгү соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыгып, тиешелүү органдардан уруксат берилгенден кийин Кыргызстанга алынып келет. Кече 21 август күнү Ульяновск облусунда жол кырсыгы катталып, 16 адам каза болду. Алардын ичинен 14 кыргыз жараны. Өлкө башчы Садыр Жапаров Тышкы иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине Манас эл аралык аэропортуна каргашалуу жол кырсыгында каза болгон кыргызстандыктардын сөөгүн мекенине жөнөтүү үчүн атайын борт уюштурууну тапшырган. Муну менен катар муфтий Замыр Кары Ракиев өлкөдөгү дин кызматкерлерине хатым Куран китепти башынан аягына чейин окуу боюнча тапшырма берди. Окулган хатым Курандын сообу жол кырсыктан каза болгон маркумдарга багышталат деп билдиришти. Ошондой эле 23 август Кыргызстанда аза күтүү күнү деп жарыяланганын президент Садыр Жапаров билдирди. Кырсыкка кабылгандардын жакындарына, туугандарына тиешелүү жардам берүү жагы да токтоосуз колго алынат. Бул менин жеке көзөмөлүмдө болот. Урматтуу мекендештер, бул кырсыкты жалпы элибиздин кайгысы катары кабыл алуу менен 23 августу Кыргыз Республикасынын аймагында жалпы аза күтүү күнү деп жарыялайм деп белгилеген. Баары тең мөрт кетиптир. Ичинде дагы чыкпай жатат. Түркиянын Мардин шаарында жүк ташуучу унаа токтоно албай жол жээгиндеги адамдарды тебелеп кеткен. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыкты. Ага ылайык окуя 20 августта Мардиндин Дерик районунда орун алган. Май коюучу жайдын жанында болгон кырсыкта тормозу иштебей калган тир үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа алдындагы унааларды сүзүп өтүп, көп кабаттуу имаратка урунуп токтогон. Кырсыктан 20 адам каза болуп, 26 адам жаракат алгандыгы айтылат. Жүк ташуучу унаанын 2 айдоочусу камакка алынып, учурда кырсыктын себебин иликтөө иштери жүрүүдө. Аскерге чакырылган жоокердин өзүн өзү өлтүрүүгө чейин жеткирген деп шектелген кароолдун башчысы 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу 24 KG өздүк булактарына таянып жазды. Маалыматка ылайык, мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту кабыл алган. 19 августта Аскер институтунун алдындагы бөлүктө кызмат өтөп жүргөн Сыргак Сабырбеков октон каза болгон. Сабырбеков былтыр күзүндө Каракол шаардык аскер комиссариаты аркылуу армияга чакырылган. Коргоо министрлиги Сабырбеков 18 августта кечинде күзөттө турганда куралы атылып кетип, алган жараатынан ошол жерде жан бергенин билдирген. УКМК тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Үмүт жана Ко компаниясынын ээси Абдуллаевдин иш бөлмөсүнөн кошумча түрдө ар кандай калибрдеги ок-дарылар салмагы 2 граммды түзгөн баңги заты, ошондой эле ири өлчөмдөгү акча сакталган жай табылган. Табылып алынган каражаттардын жалпы суммасы 822 миллион сомго барабар. Маалыматка ылайык, учурда Үмүт жана Ко жоопкерчилиги чектелген коомунун Кыргыз Республикасынын салык органдарына 10 миллион сомдон ашык карызы бар болгон. Ошону менен бирге тергөө иш-чаралары алынган курал-жарактар жана ок-дарылар боюнча гана жүргүзүлүп, Үмүт жана Ко компаниясынын ишкерлигине тоскоолдук жаралбашын УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Учурда ишкананын өндүрүшү штаттык режимде иштеп жатат. Жакшылыкка эле жүргөн балам, эмнеге ушундай кыласыңар? Ысык көлдө уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Каракол шаарынын тургуну чала тааныш бала ишин ичине кирип, 32 000 доллар акча каражатын, Lexus 470 үлгүсүндөгү жол тандабасын жана башка унааларын өзүнө ыйгарып алганын, жалпысынан 100 000 доллар өлчөмүндөгү материалдык зыян келтиргенин айтып, арыз менен кайрылган.
Кылмышка шектүү катары Балыкчы шаарынын 27 жаштагы тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Ал Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары тургандыгы аныкталды. Учурда тергөө амалдары уланууда. Социалдык тармактарда Ысык көлдөгү Радуга пансионатында күйөөсү балдарынын көзүнчө аялын сабаган видео тарады. Балдар апасын коргоого аракет кылышты, бирок күйөөсү аны катуу сабагандыктан аял эсин жоготуп койду. Мен кыйкырып видеого тартып алдым деп жазган күөлөрдүн бири. Ысык көл облусунун ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, аял арыз жазуудан баш тарткан. Ал эми аялдын жолдошу журналисттердин бирине аялымдын талмасы кармаган деп жооп берген. Ысык көлгө чөгүп кетти делген кыз аман эсен табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Кара Ой айылында жайгашкан Илим пансионатында 2002 жылы туулган кыздын көлгө чөгүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Аны жалпы 4 куткаруучу издеген, бирок көп убакыт өтпөй кызды көл жээгинде аман эсен жүргөн жеринен табышып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан доорду өзгөрткөн аял лидерлиги аттуу форумда 1-айым Айгүл Жапарова сөз сүйлөп, аялдардын үй-бүлөдөгү, коомдогу ролу жөнүндө пикирин билдирди. Айымдар ар дайым позитив менен жашашыбыз керек. Баары жакшы болот деген ишеним баарынан өйдө болушу зарыл. Анткени биз аялбыз. Аял үйдө бактылуу болсо, балдар дагы бактылуу болот деп ишенем. Бизде Кыргызстанда көп көйгөйлөр бар, бирок алардын баарынын чечүү жолдору болушу керек. Аны табышыбыз зарыл. Кыргызстан аялдары жөнүндө айтсак сөз көп, деди Жапарова. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин Борбордук телеканалды социалдык тармактардан YouTube, Facebook, Instagram, Telegram жана TikTok баракчаларынан да көрүп, өлкөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен кабардар боло аласыздар. Сөзсүз түрдө катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.